Азыр Кыргыздын болуп 30 гектар, 31 гектар жер ажыраттык, 30 гектар жер. Алар Кыргыздын болуп жерди ham айдабайт. Базакорон районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгында 2022 жылдын жыйынтыгы чыгарылды. Райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Абдыкадыр Жолчиев 2022 жылы өсүү темпи 102,8%га аткарылганын баса белгиледи. 2022 жылдын айыл чарба жылында биздин айыл чарба тармагы 12 миллиард 620 миллион 372 миң сомдук. Анын ичинен талаачылыкта 8 миллиард 805 миллион сомдук. Мал чарбасында 3 миллиард 815 миллион 248 миң сомдук продукция өндүрүлүп, өткөн жылга салыштырмалуу 372 миллион 858 миң сомдук продукция ашык өндүрүлүп, өсүү темпи 103% камсыздады. 21.300 гектар айдабаянт болсо, анын ичинен 14.758 гектар сугарма, 6.542 гектар кайра кайдоо жерлерде өсөт. 2022 жылы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн основною 3050 гектарга буудай, 2611 гектарына арпа, 54 гектарына нокот, 939 гектарына күрүч, 4320 гектарына жүгөрү, 2892 гектарга пахта, 323 гектарына май өсүмдүктөрдү, 2872 гектарына жашылда өсүмдүктөр өстүрүлдү. Райондо өрөөнчүлүктө жолго коюлган, дыйкандарга түшүмү жогору болгон уруктар берилген. Россия Федерациясынан айыл чарба министрлер кабинети тарабынан жардамы менен Россия мамлекети тарабынан жогорку сапаттагы, жогорку түшүмдүүлүгү, клейка өнөсү жогорку өнөрдү алып келгенине байланыштуу биздин дыйкандарга дагы 50 тонна арпа, мамлюк, радник деген сортторун биринчи репродукцияда, анан Дарья деген сорт алып келгенбиз, 27 тонна жаздык арпа буудай. Ал элита сортунда ошол дыйкандар ошол эгиндерди эгип, жаздык бизде 2,5 миң гектар эгилиш керек, 2,5 миң гектар эгип туруп, гектарынан жогорку түшүмдүүлүктөрдү алып, мына өзүбүзгө үрөн даярдап атабыз. Ал эми 23 жылдын түшүм үчүн былтыркы жылы сентябрь айында мына семинар өткөрүп, бүтүн ошол үрөндөрдү элге жарыя кылып, айылыктар аркылуу дыйкандарга жеткизип, 162 тонна үрөн алдык эле. Бүгүнкү күндө ошонун 100 тоннасын таркатып болдук элдерге. Мына өзүңүз билесиз, октябрь айында ноябрга чейин ушул жамгыр жаап, эч кандай бир дыйканчылык кылганга, эгин эккенге мүмкүнчүлүк болбогондугуна карабастан, жылдага караганда 200-300 гектарга жакын үздүк кылкандыгдан эгиндерин көп эктик. Эми ушундан бир жакшы түшүм алабыз деген ойдобуз. Ошондуктан аракеттерди кылып, дыйкандар менен биргеликте иштеп атабыз. Райондо 2022 жылы жеңилдетилген 6% насыядан пайдалануу боюнча дыйкан фермерлерге кеңири түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Райондогу банктар аркылуу насыялар дыйкандарга берилген. 2022 жылы Айыл банк, РСК банк аркылуу жылдарга элдерге, дыйкандарга 6% жеңилдетилген 3 жылдык мөөнөт менен кредит берилди. Айыл банк, РСК банкты ала турган болсок, 229 адамга 194 миллион 461 миң сомдук кредит берилди, жеңилдетилген. Анын ичинен мал чарбасына 109 адамга 59 миллион 950 миң сом, талаачылыкта 56 дыйканга 30 миллион 100 миң сомдуга, кайра иштетүүгө 77 миллион 111 миң сом, кластердик насыяга 26 миң 700 сомдук кредит берилди деп эсептейбин. Бул жылдагыга салыштырмалуу кыйла көбүрөөк болот. Жылдан жылга акчаны көбүрөөк ажыратып, дыйкандарга өчөрөт менен азыр электрон өчөрөт болуп калган, тааныш дегендей баягы депутаттар, губернаторлор деген сөздөр эстен чыкты бүгүнкү күндө. Накта дыйкандар өздөрү алып атышат. Ал эми техника боюнча биздин район былтыркы 22 айыл чарба жылында 22 техника алынды, 43 миллион 190 миң сомдук. Бул жылдагыга салыштырмалуу 4-5 техника болсо дагы көбүрөөк кредитке техника берип атат. Андан сырткары айтып кетейин дегеним жанагы үрөө маселеси. Үрөн 3 жылдык мөөнөткө берип атат, 4,5% менен
Kança 300-250 ming so'mga чейин без залогу жок. 250 миңден ашкан айын залог берилип атат. Ал 4,5% жылдыгы менен биринчи жылы 30%, алынган жылы ноябрдын 15-ине чейин. Кийинки жылы 35%, ноябрдын 15-ине чейин, андан кийинки жылдагы 35% 3 жылдык мөөнөттө окутулат. Бул эми алган элита сортундагы репродукциясындагы же биринчи репродукция өзүндө 3 жыл 4 жыл эгип ошондон үрөн даярдап 3 жыл 4 жыл эккенге болот. Ошондуктан 3 жылдык мөөнөт менен жеңилдетилген кредиттерди дыйкандарга берип жатат. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 309-токтомунун негизинде Базар Коргон районунда кандай жумуштар аткарылды? 2021 жылдын 17 декабрында кабыл алынган жобосунда жазылган 75% мамлекеттик улуттук фондунун жери, мамлекеттин жери 75% рентабелдүү жерлер Айыл чарба министрлигине өткөрүп алыштырып, муну алынган жерди айыл чарба кооперативтерине, асыл тукум чарбаларга, үрөнчүлүк чарбаларга бөлүнсүн деген, бирок жаз келип калганына байланыштуу кайрадан токтотулуп, 494-токтом чыкты 22 жылы. Бул 9-октябрда чыккан. 19-октябрда күчүнө кирди. Ошол 19-октябрдан бери биз айыл чарба кызматкерлеринин адистери менен биргеликте аябай катуу иштедик. 309 менен 494 токтомдун айырмачылыгы бирдей эле, бирок кээ бир жерде айырмачылыгы бар. Мурда 75% болсо, 494 токтомдо 50%. Рентабелдүү деген жерлер алынган. Ошонун негизинде иштедик. Биз биринчи жерлерди инвентаризация кылдык, мамлекеттик фонддун жерлерин. Ошол жерлерден 50% жерин контур менен аныктап, айыл чарба департаментине өткөрүп алдык. Асыл тукум 7 чарбага бердик, андан сырткары 57 кооперативге и бир үрөнчүлүк чарбага. 3242 гектар мамлекеттик фондунун жерлери бар айыл чарба багытында. Мунун ичинен 1703 гектары сугарма, 893 гектары кайракы, 638 гектары чөп чабыны болуп эсептелет. Ушунун 50% айыл чарба министрлигине өткөн жерлер 1621 гектар. Анын 851 гектары сугарма, 444 гектары кайракы и 319 гектары чөп чабында. Жобода жазылган. Мурдагы 2021-2020 жылы айлык бөт тарабынан 5 жылдык мөөнөткө берилген мамлекеттик фондунун жерлери срогу бүткөнгө чейин ошол дыйкан иштете берет дегенине байланыштуу биз срогу бүткөн жерлерге тийгенибиз жок. Бизден айыл чарба министрлигине өткөн жерлердин дагы келишим менен срогу бүтпөгөн жерлер 636 гектар жер түзөт. Анын ичинен 450 гектары сугарма, 67 гектар кайракы, 115 гектары чөп чабында болуп эсептелет. Биз быйылкы жылы жарыяга 984 гектар жерди ийилдик. Бизде 6 айлык бөттө мамлекеттик фондунун жерлери бар, өзү 8 айлык бөт, 1 мэрия бар. Ошон үчүн 5 айлык өкмөттө 1 мэрияда мамлекеттик фондунун жери болгонуна байланыштуу 984 гектар жерди жарыяга ийилдик. Анын 678 гектар жерин гана биз бергенге мүмкүнчүлүк болду. Себеби көпчүлүк элдер баягы карапайым элдер түшүнбөстөн, көпчүлүк элдерге маалымат жетпей калганына байланыштуу көпчүлүгү кооператив түзгөн жок. Племенный чарбалардын жанагы статус алгандары болгондуктан 1 декабрдан кийин биз алынган жердин 306 гектар жерин кайра айлык бөттөргө өткөрдүк. Себеби жер убакыт срок өтүп кеткенине байланыштуу жер айдасаң күз айда, күз айдабасаң жүз айда деп коет. Мына бүгүнкү күнгө чейин чыгып турган болсок, мына бүгүн эчтер 23-24 градус суук болуп, жер тоңуп калса, дыйкандар жерди жазга мал айдап калып, эгин ала албай калат деген мааниде түшүнүк пайда болуп, ошондуктан 1 декабрдан кийин заявление кабыл алып атат. Бул эми быйылкы жыл менен эле бүтүп калган жок реформа. 23 жылынагы срогу бүтүп калган мамлекеттик фондунун жерлери, ошол эле быйылкы жылы биз өткөрүп аткан жерлерди бириктирип, эмдиги жылы 23 жылдын 1 октябрдан баштап дагы жарыя кылабыз. Ошолго чейин дыйкандарга дагы дополнительный түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Кооперативтерди түзгүлө, племен чарбаларды түзгүлө, семенной чарбаларды түзгүлө деп ошого окшогон түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бул 309-токтомдун максаты, биринчи максаты айыл чарба азык түлүк коопсуздугун камсыздоо.
Талаачылыкта айыл чарба эгиндеринин 2022 жылда 8140 тонна буğday жыйналып, 2021 жылга салыштырмалуу 2046 тоннага көп өндүрүлгөн. Эми үрөн боюнча айтып кете турган болсок, негизинен 23 жылга бизге белгиленген план боюнча негизи бардык иштер аткарылды. Мындан сырткары Россия Федерациясынан бизге үрөндөрдү жаңылоо максатында жаңы үрөндөрдү алып бердик. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлиги аркылуу биздин дыйкандарга күздүк жана жаздык жогорку сапаттагы, жогорку түшүндүүлүгү жогору, клейковинасы жогорку үрөндөр келди. Атап айта турган болсок 27 тонна элита репродукциясына Дарья сорты, 49 тонна биринчи репродукцияда Мамлюк жана Ратник сорттары алып келинди. Негизинен буларды азыр дыйкандар эгип былтыркыга салыштырмалуу 5-6 центнерге түшүмдү жогору алгандыгын биз үстүнө күбө болуп отурабыз текшерип. Эми мындан сырткары күздүк дагы келди. 2023 жылдын түшүмү үчүн Алексеевич Баграт сорттары келди. 162 тонна келген болса, анын 70 тоннасы Баграт элита сортундагы и Алексеевич биринчи жана элита сортундагы үрөндөр келди. Район боюнча 9563 тонна эт өндүрүлүп, 21 жылга салыштырмалуу 229 тоннага көп өндүрүлүп, 102,4% аткарылган. 2022 жылы райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан мал чарбасын өнүктүрүү боюнча bir топ жумуштар аткарылды. Эгерде Союз таркагандан бери мал чарбасында малдардын асылдуулугу боюнча таптакыр көңүл бурулбай келсе, акыркы жылдары малдын санынан сапатка өтүү боюнча bir топ жумуштар аткарылды. Эгерде мурда бизде кыргыздын өзүнүн местный деп коебуз, породасын менен малдары, койлору, жылкылары болсо, бүгүнкү күндө жогорку süt bergen, et bergen, Голштин Фриз, Абердин Ангус, Карамалдагы, Кыргыздын эркерки уяң жүндүү койлорун өнүктүрүү боюнча жылкылардын жаңы Кыргыз Карабайыр тукумундагы жылкыларды өнүктүрүү боюнча bir топ жумуштар аткарылды. Эгерде жылдын башында биздин райондо bir дагы асыл тукум чарба аттестациядан өтпөй калса, бүгүнкү күндө 66 фермерлик чарба ошо аттестациядан өтөбүз деп бүгүнкү күндө бул иш кагаздарын баарын даярдап турушат. Андан сырткары, эгерде биз мурда малдын санына гана басым жасап келсек, бүгүнкү күндө сапатына көңүл бургандын натыйжасында жогоруда жумуштар аткарылды. 2022 жылы 9572 тонна süt өндүрүлүп, өткөн жылга салыштырмалуу 229 тоннага көп süt өндүрдүк, эт өндүрдүк. Ал эми süt болсо 57073 тонна süt өндүрүп, өткөн жылга салыштырмалуу 636 тоннага süттү көп өндүрдүк. Жумуртка болсо 9.672 дана өндүрүп, өткөн жылга салыштырмалуу 316.000 данага жумуртка көп өндүрдүк. Ал эми жүн болсо 202 тонна өткөн жылы болду, быйыл да ошол эле деңгээлде жүн өндүрүүнү сактап калдык. Акман жана Бешик Жоон комитеттери менен биргеликте Күрөбөз жайлоосуна баруучу Босого участкасына узундугу 10 метр болгон көпүрө курулган. Бул боюнча Кубатбек Артыков билдирди. Бүгүнкү күндө районубузда жайыт менен 69% гана камсыз болгон. Ошого карабастан биз ушу жайыттарды эффективдүү пайдалануу боюнча коңшу райондордон Токтогул жана Тогуз Тароо райондорунан келишимдин негизинде 10.000 гектар жерди пайдаланып келебиз. Ошонун эсебинен биздин жайытыбыз ушу кеңейтилип, ушу жайыт пайдалануучуларга пайдасы тийди. Быйылдан кийинки жылы биз ушу коңшу райондордо жайыт пайдалануу боюнча дагы жайыт аянтын кеңейтели деп атабыз. Ошонун эсебинен районубузда ушул жалпы жайыт пайдалануучулардын жайыт менен камсыз болуусу толукталат деген үмүттө аракеттерди жасап атабыз. Быйылкы жылы алыскы жайыттарда
Босого деген көпүрөнү жасадык. 38 000 каражат кетти. Эгерде биз бул көпүрөнү мамлекеттик тендер башкалар менен өткөрө турган болсок 1 миллион акча келмек. Биз ушундан дагы акчабызды үнөмдөп көпүрө курдук. Жыйынтыктап айтканда, Базар Коргон райондук агрардык башкармалыгынын 2022 жылы ийгиликтүү аяктап, пландан ашырып, негизги максаты болгон айыл чарбаны өнүктүрүүгө алгылыктуу иш алып барып жатканын көрүүгө болот. Сиздер менен Огантала жааматтык мультимедиа борбору жана мен анын алып баруучусу Гүлназ Камбаралиева кызы болдум.